Салам, урматтуу музыка сүйүүчүлөрү. Бул аптада супер хит өзүнүн жыйынтыгы менен сиздерди тааныштырууга даяр. Ал эми бул жумада болсо эң аз упай топтогон тилекке каршы Айымжандын «Сен барда» аттуу клиби менен биз коштошобуз. Эми анын ордуна болсо бизге жаңыдан кошулуп аткан таланттуу биздин сопсул эжекебиз Азиза эжекебизди тосуп алсак. Саламатсызбы, маанайыңыз кандай? Саламатсыздарбы, маанайым сонун. Кош келипсиз, жана алгач эле биздин катарыбыздасыз. Эми мындан ары куттуктайбыз. Буюрса, мен дагы абдан кубанычтамын ошол катардан калышпай супер хиттин тизмесине ат салышып жатканыма. Эжеке, айтсаңыз, эмнеден улам бул ырды ырдап калдыңыз? Чындыгында буга чейин баягы ар кандай угармандардын арасында сөз болду. Көпчүлүгү эле айта беришет, баягы ырчылар изденүү жоголуп кетти. Той деп эле баягы тойдун аркасынан тойдун гана ырларын жаздырганга аракет кылып калышты депчи. Чындыгында менин оюм бул эч кандай тойго ылайыкталып жазылган эмес. Болгону мен энемин, менин 2 кызым бар. Ошол мен эне болгон үчүн ошол мен жон терим менен ошол баягы кызын узатып жаткан апанын сезимдерин жон терим менен сезип ошол чыгарма аткарылып калды. Бул чыгарманын автору, ошол кызыма деген мен аткарымдагы чыгарманын автору оону Мирлан Байековго, ал эми сөзү болсо Жылдызбек Абдыраимов деген биздин таланттуу жигиттерибизге, мырзаларыбызга таандык. Эжеке, клип аябай мыкты чыгыптыр. Бул клиптин идеясы кимге таандык? Чоң рахмат. Ошол сценарийин жазгандагы, тарткандагы ошол Бейпил Мамонов деген биздин мырзаларыбыздын бири. Ыраазычылыгымды билдиремин. Клип эми баягы сөз айтылып тургандай эле, ошол ырдын сөзүндө айтылгандай, ошол кызын узатып жаткан ата менен апанын ошол убактагы абалы. Айтсаңыз, өзүңүздүн кыздарыңыз азыр кичинекей да эле, анан кийин бой жеткен соң сиз дагы аларды узатасыз, чоң турмушка. Ошондо ырдайсызбы өзүңүз же башка бирөөнү ырдатасызбы? Буйруса тилектерим бар, баягы кыздын барар жери күйөө дейт. Сөзсүз түрдө Кудай буйруса, ошол күн дагы алыс эмес. Ошол ырда айтылган, жазылган ар бир баягы ырдын тизмеси эле эмес, ар бир сөздү мен ошол жон терим менен сезип, жүрөгүм менен, чын жүрөгүм менен ырдагамын. Баягы өзүмдүн кыздарымды элестетип алып. Эми болсо, Азиза айым, жалпы Супер KG порталынын колдонуучуларына жана көрөрмандарыңызга салам жолдоп койсоңуз болот. Учурдан пайдаланып, ошол Супер KG медиа порталынын жалпы колдонуучуларына жалындуу ысык салам айткым келет. Ошону менен эле бирге баягы бир ок менен 2 коен атып, жалпы колдонуучулардан дагы сиздердин колдооңуздарды күтөмүн. Добуш берип коюңуздар. Андан башка ошол топ хитке ат салышып жаткан биздин шоу бизнес өкүлдөрүнө дагы ийгилик каалаймын. Сиздерди терең урматтап, мен Азиза. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз.
Сүйүү деген адам эмес тандай турган, сүйүү деген такси эмес жалдай турган, сүйүү деген товар эмес тандай турган, сүйүү деген буюм эмес таштай турган, сүйүү бул бакыт өмүр бою жашай турган. Темир Назаров, Любимая 9-орунда. Достор, сүйүңүздөр жана сүйүктүү болуңуздар. Съездбек Искеналиев өткөн аптада 4-орунду ээледи. Эми болсо суперхиттин тизмесинин 8-ордунда жайгашты. Gülüp yaşa, yaşonu suyup yaşa. Бүгүнкүдөн калбай туруп ырдап башта. 7-орунда жайгашкан Курал Чокоевке уш бериңиздер. Gilas kokon gilas bışkan eken. Suyu kuşu bir şakına kongur eken. Şingelinden bir tatım tatsan eken. Гүлжигит Калыков өткөн жумага караганда 2-орунга көтөрүлүп, азыркы учурда 6-орунда. Surulardın ay aldele. Ынтымакка чакырган Өктөм Сапар уулунун аткаруусундагы Досторго чыгармасы жаңыдан кошулуп дароо эле 5-орунду багындырды. Dostum dostu сыноолордо билинген. Биз менен эч эле коштошкусу келбеген Ильяс Абдразаков улам алдыңкы орундарды ээлеп келүүдө. Бул аптада Ильяс 4-орунда. Жакшынын баары сен эле, жайнаган жүзүң кетпей эсимде. Бакыттын даамын татуу адамзаттын бирден бир тилеги. Тоодой бактысы бар Назми бул аптада 3-орунда. Бактым тоодой ушундай. Бактым тоодой ушундай. Нурлан Насип жана Самара Каримова бирге болуп суперхиттин алдыңкы орундарын ээлеп келүүдө. Бул апта алар 2-орунда. Ачып алам оңой жолу керек. Ашык адам таккыч болуу керек. Максаттарың бийик коюу керек. Эки жүрөк бирдей согуу керек. Жеңиш бул аптада Омар мырзада куттуктайбыз. Ал эми сиздер болсо достор, сүйгөн ырчыңызды колдооңуз, добуш бериңиз.